Адашып жолдо батабыз ойго өлкөбүз кантип өнүгөт чаң баспай төрдө чапсак тебөргө санабыз санга бөлүнөт эгемен болуп сыймыкка толуп жашаган жокпуз бекерге салымын кошкун жалынын кошкун сарылып турган мекенге өнүгө бер өргүндөй бер мекеним менде бейелдеп төгөлү бермек бийликте өнүгүп мекен берекебиз байлансын бекем арганча улут алтындай уюп ай жаркын болсун келечек таптайлы күчтүү баштайлык ишти аракет кылсаң берекет биримдүү болсок жетебиз заруу тилекке өзгөчө көркөм өнүксүн өлкөм Кыргызстан жашап жүрөктө өнүгө бер өргүндөй бер мекеним менде бейелдеп төгөлү бермек бийликте өнүгүп мекен берекебиз байлансын бекем кыргыз деген ким өзү айбаты курч ташты жарат мүнөзү жүрөгүндө жанып турган оту бар кыргыз эли чагылгандын бир өзү жашасын Кыргызстан өнүксүн өлкөм өнүгө бер өргүндөй бер мекеним менде бейелдеп төгөлү бермек бийликте өнүгүп мекен берекебиз байлансын бекем Мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран бул ырдукканда ушунчалык толкунданды, бүткөн боюбузду козгодуң. Сени кучактагым келип кетти. Азаматсың. Сиздер кандай баа бересиздер? Нурболот башында эле келбейт белең. Кичине конкурстун башында жакшы эме Баштап бергенге. ооба, сонун стимул берип коймоксуң да башында элечи. Азаматсың, карачы мына. Жантан бери кичине мындай чөгүп бараттык элек, уйкусу келип, уйкунун баарын ачтың. Ушундай бир баягы мындай муштумуңду түйүп туруп, баарыбызды алга сүрөп чыктың да, мына жөн элечи. Менимче, Кудайым буйруса, бул келечекте мындай духу менен Кыргызстанды алдыга сүйрөй турган жигиттер мына өсүп келатат. Сүйүнөбүз, аябай көрүп алып сыймыктанабыз. Ушундай кийинки муун, ушундай патриот жүрөгүндө кыргызым деп соккон ушундай кыргыздын уулдары өсүп келатканына аябай кубанып атабыз. Анын үстүнө үнүң дагы ошол ырыңа жарашыктуу экен. Баягы ырын музыкасы башталганда эле бир кинонун саундтрегиндей болуп, ушундай бир мен башында сен чыгып келгенде эле билгем, ушу бала азыр бирдеме кылат го депчи. Ушундан бирдеме чыгат деп. Ушундан бирдеме чыгат деп күтүп атканбыз да, Азаматсың, ошого татыктуу болдуң. Болгону бир кичинекей эле ал эми болбогон эле нерсе, мындай жана высокий ноталаргачы тамагын ачып атпайсыңбы, кысып чыгарып атпайсыңбы, мер депчи. Ошону эмени оозуңду округленный
баар деп алсаң эле объем ошондо чыгат эле да. Ал эме это дело наживное дегендей, ал буйрса сен Бара-бара чоңойгончо, калыбына келет, э? албетте чоңойгончо андан 1000 эсе сонур тап каласың. Бүгүн элерде отканың эле сон алкоолорго татыктуу да, азаматсың. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Алла разы болсун. Былтыр Нурболот ушул конкурста 3-чү орунга ээ болду эле. Быйыл кандай болот болду экен? Алдыда көрөбүз албетте. Бакыттуулуу Нурболот сахнага чыгып, Калыстар тобунун күйөрмандардын жүрөгүн багындырып келди. Сен сахнада ырдап атканда эле башкалардан айырмаланып, эч кандай толкундануу сезимдер жок. Өзүңдү бош алып ырдадың. Бул нерсе буга чейинки конкурстарыңдагы баягы буга чейинки ырдап жүргөндөрүң түрткү бердиби буга, же болбосо репетицияны жакшылап калдың беле? Биринчиден саламатсыздарбы? Нарын элине салам. Анан сиздин сурооңуз боюнча буга чейин конкурс эле эмес, Москва шаарына чейин барып, Крок Сити деген жерге барып, иман кечесин коюп келгенбиз. Мүмкүн ошондон да болушу мүмкүн. Бирок репетицияда кылдык. Репетиция көп кылдыңар, Ооба. Мен ишенем. Ийгилик буйрса, мен түшүнбөй калдым. Бүгүн бардыгы көбүнчө күчтүү балдардын бардыгы чыгып атат эми. Бүгүн сен жеңет деп айта албайм, ал жеңет деп айта албайм. Мунун баарын албетте Калыстар тобу чечет экен. Мен бир гана ден соолук каалаймын, ийгилик каалаймын. Тамагыңды эч качан оорутуп алба. Дайым ушундай сонун керемет үнүң менен ырдап гана жүрө бер. Рахмат. Чоң рахмат.